Тилекмат Гуренов кармалгандан кийин коомчулук дагы бир жолу Болот Темиров ким экенин жана кандай адамга айланганын ачык даана көрдү. Балким ал башынан эле ушундай апыртма калпычы. Жалганды жипте өргөн эски адаты болгон чыгар. Биз өзүбүздүн материалда Темировдун калптарын устук кандап көрүүнү чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Акыркы убактарда Темиров өзүндө жаңы таланттын бетин ачкандай болду. Ал карагандай калпты ышкыртуу, ойдон чыгарылган окуяларды токуп чыгып, коомго жасалма фактыларды сунуш кылуу. Болот Темиров бир кездеги сыңар өтүгү айрык сынчыдан казана кайнабаган калпычыга айланды. Башында биз анын фантазиясына чек жок деп ойлогонбуз, бирок акыркы убактарда ал чегинен ашып, апыртып кеткенине күбө болдук. Темировдун ою боюнча Кыргызстанда баары ууру, рейдерлик кылат. Элдин көбү бузулуп кетип, Кыргызстан болбой калган. Мындан башка андан жакшы сөз чыкпайт. Эми Темиров эринбей таратып жүргөн апыртмаларынын айрым үзүндүлөрүн устук кандап көрөлү. Мисалы, Элкат тууралуу окуяны айта кетсек. Темиров буга бийликти күнөөлөп, рейдерлик жол менен басып алды деп тамага айрылганча кыйкырып чыккан. Бирок кийинчерээк белгилүү болгондой, 1994-жылы Элкаттын 51% акциясы мамлекетке таандык болчу. Ал кезеңдеги президенттин иш башкармалыгындагы паракор көпөстөр бул үлүштү мыйзамсыз түрдө жеке адамдарга өткөрүп жиберишкен. Эми мамлекет болгону өз мүлкүн кайтарып алды. Новый стадион под Бишкеком. Его называют гордостью Кыргызстана. Но расследование ОСРП кричит: это не гордость, а позор. Издешпей табышкансып Темиров менен клуб сайты курулуп жаткан Бишкек арена стадионун дагы беттери кызарбай туруп афера деп аташты. Чынында ал жерде дүйнөлүк аттуу баштуу компаниялар иштеп жатканы белгилүү болду. Темиров айткандай бул президенттин иш башкармалыгына тиешеси жок. Темировдун дагы учурган өрдөктөрдүн бири 7 апрелде майрам катары президент жокко чыгарды деген жалган маалымат болду. Бирок өрдөктөр учпай ителе болду. Бул калпка окшошпой шайгетти көрүнөт. Белгисиз жүк тууралуудагы жакшы эле коомчулукту дүрбөткөнгө аракет кылды. Майнап чыкпады. Ал жүк тууралуу маалымат ачыкталып, жылкылар ташылганы белгилүү болгондо багытын өзгөртүп, башка калптарды тарата баштады. Өзүнүн шоу, манипуляция жана чуу жаратуу аркылуу жазган иликтөөлөрү далилсиз экенин Темиров өзү эле кайра далилдеп койду. Муну анык мисал катары Тилекмат Гуренов тууралуу түнү бою аны өлтүрүү сабап жатышат деген жөө-жөмө болду. Бирок соттук процессте Гуренов куландан соо болуп турганына күбө болдук. Же болбосо дагы бир калпы Максим Бакиевдин Бишкекке келип мейманканалардын биринде жашап жатканын тууралуу жазган жалган сенсациясы. Темиров мындай маалыматты өз булактарынан алганын билдирген. Калпычынын казаны кайнабайт деген сыңары апыртмалар ишке ашпай калганда Максим Бакиевди президенттин коопсуздук кызматы коргоп жатат деген. Кийинчерээк ал фамилиясын өзгөрткөн деп жазып чыккан. Сказочный Зачем его только из больницы выпустили? Конкреттүү фактылар жок. Эмоция менен ойногон манипуляция. Коомчулукта талкууланган дагы бир жагдай. Белгилүү адам дипломатиялык паспорт алганы боюнча жазган публикациясы. Бирок бир аз убакыттан кийин жаңылыштык болгонун мойнуна алып, кечирим сурады. Болот Темировдун жалган жана туура эмес маалымат таратканы өлкөгө чоң зыян алып келиши толук мүмкүн эле. Ал Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча келишимин дүйнө эле таанып, тарыхый окуя болгонуна Темировдун бети чыдабады көрүнөт. Темировдун бардык иликтөөлөрүндөгү калптарды санай берсең түгөнбөйт. Ага бизден убакыт да жетпейт. Бийликти өзгүлтүксүз каралаганды негизги жумушка айланткан Болот Темиров өзүнө карата жазылган сын пикирлерди көтөрө албайт. Ким ага чындыкты жазса эле баңга кетирип, блоктоп көздөн кайым кылат. Чындыкка карата аллергиясы бар сыяктуу. Эң коркунучтусу Болот Темиров өзү учурган өрдөктөрү фантазиясын аралаштырып токуган жалгандары үчүн коомчулуктан каражат сурап баштаганын айтсак болот. Поддержите нас на Patreon. Почему это важно?
Ваша поддержка дает нам возможность продолжать независимые расследования и рассказывать правду, несмотря на риски. Анын жарыялаган бардык материалдары божомолдордун жана жалгандан куралганы баарыбызга маалым. Ал кайсыл гана иликтөөсүндө болбосун бизге айтты, бирок кулакка шыбырап кетти. Ушундай экен деп жөө жомогун баштайт. Болу Темиров үчүн чыккынчылык кылуу же адамдарды сатып кетүү көнүмүш адатка айлангандай. Ал силер ойлогондой өлкө үчүн күйүп жатабы? Ойлоп көрсөңөр, чын ниети менен өлкө үчүн күйгөн адам үй бүлөсүн, жакындарын курмандыкка чалмак беле. Все переоформляет, я поеду куда-нибудь в Москву там или еще-то. Подальше от тебя, подальше от твоих все, я в понедельник все на тебя оформляю, продолжай свое дело, продолжай все. Я только уважения к тебе требую, и все. Нормального человеческого отношения, а не такого, как ты устроила мне тут. Батыштагы бегапар жашоо тууралуу жубайынын башын айлантып, акырында азапка салганын же өзүнүн уулунун тагдырын ойлоп эсине келсе дурус болмок. Ушул азап тозоктун баары анын ээн ооздугунан жана батыштагы кожоюндарынын буйругун аткарып жүргөндүгүнөн болууда. Акыл эси жайында болгон эркек Темировдун ордунда болгондо өзүнүн үй бүлөсүн тандап жалганга негизделген позициясынан артка чегинмек. Бирок ага кожоюндардын мактоосу жана алардын ыргыткан ыплас акчасы баарынан кымбат көрүнөт. Үй бүлөсүн курмандыкка чалган Шулуун Болот Темиров башка тарапта айыптаганга моралдыкта, адамдыкта укугу жок. Видео материалдарда объективдүү болуу жана конструктивдүү сын айтуу башка кеп, бирок коомчулукту айдан ачык эле алдап, аң сезим менен манипуляциялоо башка нерсе. Балким Болот Темировго эсине келип, каталарын моюндап, жаңылбас жаак болбойт, мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей анализдөө убактысы келгендир. Телекмат Күреновдун окуясы көрсөткөндөй, анын Кыргызстанда күткөн жакындары бар экен. Бирок Темиров да Кыргызстанга кармап келишкенде аны күткөн үй бүлөсү болобу? Бул чоң суроо.